Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Азыр мен бир кайрылуу болду. Мындайча айтканда бир үй бүлөдө кичине десек да болот, чоңураак десек да болот. Проблема болуп калган экен. Мага атайын личкама чыгышып, сураныптыр, ушул айтып коюңуз ушул проблеманы. Анан эгерде кимдин ушул нерсени чечүүгө кандай жардам берсе, кимде ким кандай кеңеш берсе, бизге абдан керектүү. Ушул каналыңыз аркылуу айтып коюңуз дептир. Мен дагы өзүм билгенимче нерселерди айттым, бирок сиздерге кайрылып жатам, атайын ошол кишилердин өтүнүчүн аткаруу максатында. Өмүрзакова Кенже Орозбековна деген аял киши кайрылды. 1964 жылы Токтогул районунун Кетмен-Төбө өрөөнүндө Каракүнгөй айылында туулган экен бул эжеке. Анын жолдошу Жайчыбеков Аваз Анатаевич Талас районунун Грозный айылынан экен. Ушул үй бүлө мага кайрылышты. Бул үй бүлө ушул биздин баягы кыргызча нике кыйышып, мусулманчылыкта эле жашашат экен. Мындай расмий ЗАГСтан өтпөптүр, документи жок. Бул үй бүлөнүн ортосунда булар азыр ушул Бишкектин четиндеги Маевка айылында, Аламүдүн районунун Маевка айылында турушат экен. 2013 жылы 23 февралда Алишер аттуу уулдуу болушат булар. Анан кандайдыр бир себептер менен бала үйдө туулуп, ал жакта дагы пропискасы жок, доктурга барбай, бирок бардык жанагындай медициналык прививкаларынан, бардык жанагындай сертификаттары бар экен, балага документ алынбай калат, достор. Ушул метрика деп коебузбу, туулгандыгы тууралуу күбөлүк алынбай калат дагы, бала 7-ге чыгып, азыр эми ошол Маевка айылындагы орто мектепте 1-класста окуп жүрөт да. Анан 1-класска барганда дагы булар буга чейин көп жактарга кайрылышыптыр. Бизде билесиздер да, бюрократия, жанагындай столдун ары жагына отуруп алса эле жөнөкөй карапайым адамдарды карап коюшпайт. Анан атаңа бар, энеңе бар, тиги бу, анан тигиге кайрыл деп ошентип такыр документ ала алышпай, анан айласы кеткенден анан бир жасалма эле документтерди жасашып, баланы мектепке киргизишет 7-ге чыкканда. Быйыл ушул онлайн эмес, баягы 1-класста жөнөкөй окуп жатышпайбы азыр. Анан ошентип бала окуп калат. Анан бирок ал документ жасалма болгону менен ОМС жана башка дагы кошумча документтери бар да. Эми ошонун баланын мугалимдери ОМСин талап кылып жатышат экен. Бирок ОМСин талап кылган учурда деле балага чыныгы мындай документ керек да. Эми мына азыр буюрса 7-ге чыгып калыптыр, тез эле чоңоет, мекендин коргоочусу болот. Адамдын ар биринде документ болуш керек. Анан булар шайлоо өнөктүгүнүн алдында жанагындай убада берген 1-2 партиялардын мүчөлөрүнө кайрылышыптыр. Ушундай биздин балабызга документ берип койгула, ушул юридикалык жактан кеңештерин сурап, макул анан мынтебиз, анан тигинтебиз деп көп эле убадаларды беришиптир, бирок документ алынбаптыр. Сөздүн кыскасы, достор, эми дагы бирөө айтып атыптыр, баланы азыр биз детдомго тапшырышыбыз керек. Анан детдомдон кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин анан сиз кайра алып аласыз, баланы ушундай жолдор менен алууга болот деп. Эми мен дагы чын айтканда бул боюнча мындай толук бир комментарий берип же болбосо бир кеңеш бере албаймын. Кимде ким азыр көрүп турасыздар. Балким ушул жогору жактагы чоңдорго жететтир. Кимге кайрылуу керек? Үй бүлө азыр ушул Бишкекте экен. Мага ушул комментарийлерге деле жазып, эгер кандай кеңеш бере турган болсоңуздар, телефондоруңарды калтыргыла, булар өздөрү сөзсүз көрүшөт, сиздер менен байланышка чыгат. Балким ошол айыл өкмөттүн жанагындай документ жаза турганы, балким ошол Аламүдүн районунун ЗАГСындагы кызматкерлер көрүп калаттыр. Иши кимисине болсо дагы сөзсүз түрдө көргөн адамдар болсо ушул жеткизсеңиздер, кайсыл жака болсо дагы. Мына азыр жаңы бийлик, биз эл мененбиз, биз элдин ар кандай көйгөйлөрүн чечебиз деп жатышат, достор. Ушул кимиңиздер болсо дагы сөзсүз жардамыңарды берип, кеңешиңерди берип, кандай кылуу керек, эмне кылуу керек, баягы көп адамдын ойлонгону бир ушул проблеманы чечүүгө жардам берелик. Кандай болбосун. Менин бүгүнкү берүүм ошол. Ушул
Анатаев Алишер Абазович жетиге чыгып калыптыр. Ушул кичинекей баатырга жардам берип коелу. Ушул документ алуу, кантип документ алсак болот, кимдерге кайрылса болот деп. Ошол менен сиздерге атайын чукул кайрылуу жасап жаткандыгым. Саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө өз кеңешиңиздерди берип, комментарий калтырыңыздар. Биз күтөбүз.